Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн математика сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы узундукту ченөө миллиметр. Сабагыбыздын максаты миллиметр жөнүндө маалымат аласыңар. Узундук чен бирдиктерин эске салабыз. Өз алдынча мисал маселе иштөөгө, таза сулуу жазууга көнүгөсүңөр. Ынтымактуу болуп бири-бириңерге жардам бересиңер. Сантиметрден да кичине чен бирдик бар. Ал миллиметр. 1 миллиметр дегенди 1 мм деп белгилейт. Сызгычты байка, ар бир майда бөлүк 1 миллиметр болуп эсептелинет. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Эстеп калабыз. 1 сантиметрде 10 миллиметр. 63-чү иш. Кесиндилерди чене дейт. Кесиндилерди сызгычтын жардамы менен ченеп көрөбүз. Экинчи кесиндини ченегенде эмнени байкадыңар? Туура, ал 4 сантиметрден узун, 5 сантиметрден кыска. Анда анын узундугун канча десек болот? Биз мындан алдын айткан эрежеге таянып ойлоп көрөлүчү, кандай болот? Эгер 4 сантиметрден узун, 5 сантиметрден кыска болсо, анда 4 сантиметр 5 миллиметр болот. 64-чү иш. Узундуктун чен бирдиктеринин байланышын эстегин дейт. Эстеп көрөбүз. 1 метрде канча дециметр бар? Ойлонуп эстеп көрөбүз. Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр узундуктун чен бирдиктери. Улам кийинкиси мурдакысынан 10 эсе узун дейт. Ошондо биздин 1 метрибиз 10 дециметрге барабар болот. Калган бош клеткаларга деле жазабыз. 1 дециметр канча сантиметрге барабар? 1 сантиметр канча миллиметрге барабар? 65-чи иш. 2 сантиметр 5 миллиметр жана 3 сантиметр 2 миллиметр узундуктагы эки кесинди сызып салыштыр дейт. Чоң кичине белгилерин пайдалан дейт. Сызгычыбыздын жардамы менен кесинди сызып көрөбүз. 2 сантиметр 5 миллиметр болгон бир кесинди жана 3 сантиметр 2 миллиметр болгон бир кесинди сызып, аларды салыштырып көрөбүз. Кайсы бири чоң? 66-чы иш. А. 3 сантиметр канча миллиметрге барабар? 1 сантиметр 5 миллиметр канча миллиметрге барабар? 4 сантиметр канча миллиметрге барабар дейт. Сызгычты пайдаланып, болбосо башка жол менен эсептеп, жогорудагы эрежелерди эстеп чыгарабыз. Б вариантында эле бош клеткаларга жазабыз. 67-чи иш. Маселе. Атам 238 сомго костюм, андан 190 сомго арзан көйнөк сатып берди. Атам канча акча сарптады дейт. Бул маселени кантип чыгарабыз, балдар? 190 сомго арзан дейт. Бул маселеде бизге белгисиз көйнөк. Көйнөк канча сомго келгенини аныктайбыз дагы. Анан атасы бардыгы канча акча сарптаганын чыгарабыз. Бул маселени туюнтма кылып чыгарабыз, балдар. 68-чи иште бизге көбөйтүндүү бөлүүлөр берилиптир. Буларды өз алдынча чыгарабыз дагы. Үйгө тапшырма 69-70-чи иштер. Тапшырманы аткарганга ийгилик, балдар.